Она полноводна лишь в своем верховье. Затем она расходится на множество рукавов. В ущелье Ортотокои сооружается огромный водопад. Yavancımız bir kat etti. Kazakistan'a tattık. Assalamu alaikum, hurmatlı görүүчүлөр. Азыр биз Ортотокой суу сактагычында жүрөбүз. Жана элдин баары эле соцсеттерге, Facebook'тарга, TikTok'ко киргизип атпайбы? Жана Ортотокойдо суу жок, эмнеге депчи. Болсо Ортотокой суу сактагычы 2023-жыл. Ортотокойдун суусун не кылгансыңар? Кака буруп ийгенсиңер? Момча жер толуп турган суу кака кетип калган? Ошону чынбы же калпы далилин билели деп келдик. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай эле азыр Ортотокой төмөн түшүп кеткен да. Жа биздин мамлекеттик кызматкерлер, жана министрлер айтмакчы, мөңгүлөр эрибей атабы, ошон үчүн Ортотокойдо да суу толбой атабы да. Эми биякта өзүңүздөр көргөндөй суу өтө эле төмөн түшүп кеткен. Азыр бул жерден дагы элдерден сураштырып көрөлү. Жылда ушундайбы же быйыл эле ушунчалык төмөн түшүп кеткенби? Сизден интервью алсак болобу байкес? Кандайсыз, иштериңиз жакшыбы? Ден соолуктарыңыз. Сиз бияктын тургунусуз да? Сегизбел тургун. Негизи ушу Ортотокой суусу деген жылына эле ушундай соолуйбу? Үйлөскүчө соолду. Yavancımız bir kat etti. Негизи кай жерге чейин суу тартылчу эле? Тиги кара тоңулжа сен турчу. Азыр тетекесиң кетти. Бул могу сен барчы. Бул жерге чейин эле. Быйыл айга кат кетти. Негизи биякта көбүнчөлөр балык кармашып ушул жерде жүргөндөрүн көрдүм да. Мен жылда эле нарынга өтөм да. Көйгөндө жегиче чыгат, э? Көйгөндө көпүрөнү жаап калды. Көпүрөнү чейин калды. Неге быйыл анча азайып кетиши мүмкүн деп ойлойсуз? Билбейм. Көбүнчө эл айтып атпайбы? Чүйлүктөр колдонот депчи. Чүй колдонбойт атпайбы? Ошо биздин дагы көп эле Казакстанга тартып бар. Билбедим. Билбесек көрбөсөк. Кайсыл айда азайып кетти мынча? Быйыл эрте кетти шыз. Бирок мынчалык азайчу эмес турбайбы? Биринчи жолу көрүп атабыз, ушул азайган. Ошондо азайчу эмес, биз деле биринчи жолу. Шөмүрөлүк шакты жүрөбүз. Биринчи жолу ушунда этиш. Сиз көптөн бери эле бердиңиз. Жаңы болду, 10 күн болду. Негизичи? Жок. Жылдарды эле келчү. Негизи илгерте өчөдөбүз. Бала кезде бери ушул эле мал бар. Бирок быйыл өзгөчө эле аз. Быйыл өзгөчө аз. Негизи буга чейин ушундай болуп жүрдү беле? Жок, мындай азайган эмес. Элементарный балык карма жилкалар калып калган да. Ана өзүңүздөр көрсөңүздөр да болот. Балыкты кармаганда могу жаа браконьерлер сетка аргычат деп атпайбы? Сонун түгүндө эмелердин баары чыгып калган да. Эми муну узундугу көп эле экен да. Тети як жакта болуш керек барышы. А дальше тети эме менен кетет экен да, узарып кетиптир. Мен бир маалыматтардан көргөм ушу Ортотокой суу сактагычына балык төгүлдү депчи. Бирок азыркыда да дайыр суроо жаралат да, ошо балыктар эмне болду? Эгерде ушунчалык суу тартылып кетсе да, бир айда ушунча түшүп кетеби? Көп болду да муну жайды жайлыкта кое бергенде. Толтура болчу да суу. Ога тапталтыра суу болот. Аны бүт ошо кетет. Аксакал айтты биринчи жолу ушундай болду. Өтө азайчу дейт. Түшөт. Өтө Казакстанга чейин кетет да, бияк күй бүт ушун
Mine sorar. Bol ketenge orta toka boğuğa çeyim mına su. Ne degen su öyle? Sıra. Kışında gelgende çoğun köpüre sürüyor. Köpürege çeyim kılkıldak oladı tosulganda. Geç koy veretin. Bu yaktın Köprücüğün жетпейби суу? kışında bayqanda jetet toskanda. Ular jıl sayın ele jogolup barат. Мына урматтуу көрүүчүлөр, биз Орто Токойдобуз, смотровой площадкасында турабыз. Мен буга чейин эле июнда келип тартып кеткем, июндун 10-15-леринде келип тартканда суу деген ушул аймакта болчу. Анан бир айдын ичинде бул Орто Токой солуп калыптыр да. Эми бул жерден суроо туулат да. Орто Токойдун суусу каяка кетип атат? Биз сиздерге Орто Токой суу сактагычын соолуп баратканын чагылдырып бердик. Бирок мынчалык көлөмдөгү суу кайда агып жатканын тактоо үчүн Айыл чарба министрлигине бир топ суроолор менен кайрылдык. Тилекке каршы жооп ала алган жокпуз. Эгерде Айыл чарба министрлиги бизге жооп беребиз дешти, микрофон сунууга дайым даярбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, Орто Токой суу сактагычында суу былтыркыга салыштырмалуу быйыл азайып кетиши эмне себептен деп ойлойсуз? Видеонун алдына пикир жазып калтырыңыз. Сиздин 87 сомуңуз Кыргызстанда коррупция менен күрөшүүгө кандай жардам берет? Анткени Айтайт ТС каналынын миссиясы Кыргызстандын элине кызмат кылуу, элдин үнү болуу. Биз силердин көзүңөр менен карап, кулагыңар менен угуп, чилистендердин карасантай схемаларын ачыкка чыгарабыз. Аларды сиздер менен биздин кызыкчылыгыбыз үчүн, азыркы эркин Кыргызстандын жыргалчылыгы үчүн иштөөгө мажбурлайбыз. Эркиндик берилбейт, ага жетүү керек. Ал үчүн күрөшүүбүз керек. Patreon жөнүндө толук инструкцияны видеонун алдындагы шилтемеден көрсөңүз болот. Patreon'дон бизди колдоңуз.